Кадырлы Ожош өтө айкөлдүк кылды, буларга андай жарашпайт. Айкөлдүк буларга жарашпайт. Жанагы 3 Шылоундун Ташиев, Зулушев, спикер Нурланбек уулун 3 Шылоундун Зулушевдун ойношунун ошондо шопуру. Силер эмне? Башка прокурорлорду шопур кылып баштадыңарбы? Мен 6 ай булар менен отурбайм да. Шакиде мына монча оңгекти жер бар, Байтикте мынакей бар, Ташиевте мынанча бар. Булардыкын айтып бите албайм мен анбан. Жана Курманкул Зулушев деген эме убагында кеп прокурор болуп жүргөндө эбегейсиз чартаңбайды тепкен мынакей 10 000 сом берип мага мына Зулушев манагы Веждок деп коет, билесиңер. Ар бир адамга кылмыш иш козгоп атканда, например, үйдү изилдейсиң да, например, үйүнө барып, мойтоп анан мынтип вентилятордун астынан 100 000 деген доллар, мисалы 700 000 доллар мисалы табылган. Кийин казиного уттурган, мына азыр мен эмес. 5 жыл мынакей чартаңбайды тептиңер. Азыр бири-бириңерди шопур кылып ушинтип акча жасап баштадыңарбы? Салам достор, мен Жоки. Могу жана Курманкул Зулушев деген эме убагында кеп прокурор болуп жүргөндө эбегейсиз чартаңбайды тепкен мынакей 10 000 сом берип мага мына Зулушев 10 000 сом берген. Ушу жашоосунда 5 жыл Кыргызстанды неметип чартаңбай теп башка прокурор болуп 3-4 адам болуп турганда 10 000 сом берген. Болгону мынакей. Анан мен сага Түймөбаевка чалам деп анан мантугулагынан мага жооп бермек. Менин мында действительно ачуум бар. Мен эмне үчүн дегенде мынакей мисалы bir жөнөкөй bir мисалын айтып берейин кылган кылыктарын. Жана Веждок дегенди билесиңер. Расул Абдрасулов деген bir жигит бар. Алтынай Ажымаматова деген Зулушевдун bir ойношу бар. Башкы прокуратурада турган. Мына ошол 4 районду Бишкектеги 4 районду ошол буйрук берип ошол коюп турчу. Ошонун бирине Расул Абдрасуловду койгон. Ошол жанагы Веждок деп коет, билесиңер. Ар бир адамга кылмыш иш козгоп атканда, например, үйдү изилдейсиң да, например, үйүнө барып, мойтоп анан мынтип вентилятордун астынан 100 000 деген доллар, мисалы 700 000 доллар мисалы табылган бирөөнүн үйүнөн да, мен үйүм эмес, бирөөнүн үйүнөн. Ошондой акчаларды Расул Абдрасулов кыйтып кетет. Кыйткан, кийин казиного уттурган, мына азыр мен эмес. Муну соц тармактагылар чыгарып атат. Расул Абдрасуловду карагыла, Алтынай Ажымаматова. Мына ошонун шопуру болуп алыптыр ушул Расул Абдрасулов. Алтынай Ажымаматованын Зулушевдун ойношунун ошондо шопуру. Силер эмне? Башка прокурорлорду шопур кылып баштадыңарбы? 5 жыл мынакей чартаңбайды тептиңер. Азыр бири-бириңерди шопур кылып ушинтип акча жасап баштадыңарбы? Салам достор, мен Жоки. Жанагы 3 Шылоундун Ташиев, Зулушев, спикер Нурланбек уулун 3 Шылоундун 4 жыл могу провация алганына байланыштуу бир ой пикиримди билип коеюн. Бул өтө жеңил жаза. 4 жыл провация. Себеби булар деген мамлекетте мына 5 жыл мамлекетти бийлешти. 3 каракчы 80% мамлекеттин 80%ын мына ушулар башкарды. Зулушев башкы прокурордо, президенттен кийин спикер Нурланбек, Андан Ташиев, өзүңүздөр билесиңер. Ташиевте
Ташиев бул жакшы иштеген, таза иштегенде жанагы Көлбаевдин жана Кут жана башка строительный компанияларды кымырбаганда, өзүнүн сол чөнтөгүнө кустурациянын баарын кымырбаганда тарыхта калмак, негизи жакшы иштеди. Бирок менин айтарым мындай болуп атат да, 4 жыл пробация бул мен ынанбай айтам чото, ушу 4 жыл пробациягачы. Бирок мен ойлойм, кайра дагы булардын иштери дагы акырындык менен кайрылат го деген үмүттөмүн. Себеби мисал айтканда, мына жөнөкөй эле миллион миллиарддарды деле жебеген генпироватчыларды карайлы да, например 2 жылдан ашык 3 жылдай отуруп чыгышты. Өзгөрөсө 3 жыл түрмөдө отуруш бул еще бийликке жете элек алар. Бийликте болуп туруп могу 3 каракчыны мына кылганын, эми булардын ичип жегенин мен азыр айта берсем, муну аны мен бир 6 ай айтышым керек да. Мен 6 ай булар менен отурбайм да. Шакиде мына монча 10 гектар жер бар, Байтикте мынакей промышленныйга трансформациялап алган, Зулушевда монча миллиондор бар, Ташиевде мынанча бар. Булардыкын айтып бите албайм мен анбан. Бир 6 ай убакыт керек ал үчүн. Мен 6 ай булар менен эрмектей албайм. Мен буларды Кудайга койдум, экинчиден Садыр Нуркожоевичке койдум. Өзү дагы бир ирет, мына булар бирок өздөрү асылышат. Скоро булар всегда өздөрү асылып келген, айкөлдүк кылды. Садыр Нуркожоевич өтө айкөлдүк кылды, буларга андай жарашпайт. Айкөлдүк буларга жарашпайт. Эгерде Ташиев Неге качып атасыз? Я. Неге качып атасыз? Эй. Акымак, уруксат берди. Эч ким жок калды кишилер. Мага берип койсуңар 1 мүнөт. Я, качпай. Неге кол койдуңуз эле? Мына булар экс премьер-министр журналисттер калып калды. Мен деле аркасынан баратам азыр. Булардын баары билет, бул деген алдына ала бир күн эмес, бир ай эмес, жылдап дайынданган. Бирок билесиңер, Ташиевди Зулушев мынакей муну аябай ушундай эң жакшы билет. Башкы прокурор комитетте анын колуна түшкөн бул кагаз. Жардамчысы регистрация кылган экен. Регистрация кылбаса жогорку сотко тепмек. Буга чейин Ташиев билесиңер, бир канча адамды мынакей кучкасы менен кемпироватчыларды деле камады. Бийликти базалап деп 5 жыл айтты. Ошо оозунан, Ташиевдин оозунан 5 жыл, 1 жыл эмес, 5 жыл ушу сөз түшкөн жок. Даже эң артында мынакей билесиңер, трибунадан Мадумарты да айткан. Жөн бар буган, мында жөн бар. Бийликти базалам деп. Бирок эч кимдики тастыкталган эмес. Бүгүн Ташиевдики так тастыкталды. Менде бир суроо да. Зулушевка да суроо. Сен башкы прокурорсуң да, турабы? Башкы прокурорсуң. Мыйзамдын атасысың. Эми зачем мойтуп калп айтып? Зачем? Неге мойнуңарга албай атасыңар? Бул акыры мойнуңарга алына турган иш да. Азыр мен мына соттон чыктым, тетеде Мукай Керимбаев, Өткүр бардыгы жакшы болот дейт. Карап тур көрөбүз. Аз калды депчи. Мен өзүм негизи сотко азыр эч кимди киргизбей атыптыр да, бетечи. Эч кимди киргизбей атыптыр. Мен атайын келгем, күбө болуп берейинчи депчи. Менде дагы көп маалыматтар бар болчу да, негизичи. Көп маалыматтар бар болчу. Буга чейин мынакей билесиңер,
кандай болуп Орунтаевди кандай период кое берген, мачи дүрбүт элди деп, бийликти басып жүрөм деп 5 жыл мынакей оозган Зулушевдин оозунан мыйзам түшкөн жок. Мыйзам чегинде мыйзам деп бетпак азыр ичинде мынакей берде сотто жанын жеп ачык сот дедиңер. Эмнеге ачык сотты өткөргөн жоксуңар? Эмнеге өткөрбөй атасыңар ачык сотту? Ачык сот болсун деп өзүңөр талап кылдыңар го. Уже көрдүңөр да, парламенттин уже баары ооп баратканын көрдүңөр. Азыр чиновниктердин бардыгы жакка ооп кетет деп туруп, силер уже сотту жабык өткөрүүгө айырма жок. Айырма жок. Кой Садыр Жапаров кеткен күнү дагычы силерде шанс жок. Мен 100% айтам. Үчүнчү күч деген берде атырып мен чыгат. Карап тур, көрөсүңөр. Ошо достор, мына Абылгазиев качты тияка.